Эмне туктурулса ачык баарлашуу. Биз бүгүн үч тарабы Тажикстан менен чектешкен Самаркандек айылынын чыган кызы Талайгүл эжекенине конокко келдик. Менин угушумча, сиздер Самаркандек айылындагы эже сиңдилер баарыңыздар биригип элге жардам кылуу үчүн бир иштерди, анан дүкөн ачты депчи. Ошо тууралуу айтып берсеңиз, анан бул эже сиңдилердин башыны бириктирүү идеясы кайдан пайда болду эле? Кантип аны уюштуруп койдуңуздар? Баардыгыбызга эле белгилүү, былтыркы мурда жылы 2 жылдан бери ушул чек ара маселесинде баягы окуялар болуп атты го. Анан биринчи окуя болгондо Раматылык жолдошум ушул үйүбүзгө шашылыш түрдө эле үйлөрдү даярдап турчу, мен эме Аксайдан туугандар келет чек арадан деп, анан туугандарды алып келди. Эми баягы кудаларыбыз бар эле, туугандарыбыз бар эле. Өзү дагы эмели мындай жардамга биринчи жүгүрүп, биринчи колун сунган адам жигиттерден эле да. Анан ошонун карап туруп, эми көбүн эсе мен баягы ушул чек арадагыларга жардам берип, аракетим ушул үйдөн башталды да. Ушу жолдошумдан башталып кетти да, мага дагы как сабак болупчу. Ушунан башталды да биздин чек арадагы айылдагы баягы качкан, кыйналган аялдардын, энелердин көйгөйлөрүнө жардам берүүчү. Ушунан башталып кетти. Анан биз былтыркы окуядан, анан Самаркандекте бизде өзү кыргыз тил адабияттан мугалимибиз бар эле, көп жылдан бери мектепте директор болуп иштеген Эрназарова Ажар эжекебиздин баштоосунда ушул эжекебиз негиздеп, баардыгыбызды уюштуруп, анан Самаркандектин кыз келиндери, аялдар прогресс деген коомду негиздеп, бул өткөнкү окуядан кийин баягы бири-бирибизге болгон тез уюшулуп кеттик да биз, бул коомчу. Бир жылдын ичинде эле көп иштерди жасап койдук деп эсептейм мен. Бул эми бири-бирибизге болгон баягы кыздардын бири-бириге болгон алыста жүрөбүз, жакында жүрөбүз, сыйыбыз, урматыбыз, сагынычыбыз арткан экен, кусалыгыбыз арткан экен. Ушинтип уюшулуп, ошо эжекебиз Эрназарова Жаркан деген эжекебиз уюштуруп коом болуп кеттик. Ошол фонд менен азыр Самаркандек айылында дүкөн ачылган деп уктук да. Ошол дүкөн тууралуу айтып берсеңиз. Бир 10 күн болуп калды окшойт. Биз атайы баягы 1 жылдан бери 1 миллионго жакын акчалай жардам кылдык да. Биз эми өзүбүздүн айылга эле эмес, биз сыртка да чыктык. Түрк туугандарда зилзала болуп калды, эми Алла Тааланын буйругу экен. Ошондо зилзалада жабыркаган түрк туугандарга элчилик алып барып 100 миңден ашык акча жардам кылдык. Анан кийин Токмоктогу, анан Беловодскийдеги баягы майып балдарга, карылар үйгө жардам бердик. Анан улуу Рамазан айынынын урматына деп Баткен району боюнча 24 ата-энесинен, Алла Тааланын буйругу менен ата-энесинин мээриминен ажыраган балдарыбыз бар экен. Биз ал балдарды эрке балдар деп эркелетип алдык. Ошо эрке балдарга ар бириге счеттор бар экен, мамлекеттик эсептечи 18 жаштан кийин пайдалана турган. Ал балдарга ар бирине 5 миңден 120 миң акча салдык. Ошол эле эми 1-июнь балдар коргоо күнүнө биздин эле айылдын кыздары, биздин фонддо жүрөт ал кыздар дагычы. Алар бирок көбүнчө мына Россияда иштешеттер. Ал кыздар да келип кайра экинчи катар 24 балага 5 миңден акча берип кетиштилер. Биздин ошондой жардам. Бизди көрүп, жасаган жумушуңуздарды көрүп, аркаңыздардан улап эстафета катары, алар бизден эстафета катары алышты. Сиздер жардам кылдыңыздар, эми биз да жардам берели. Сиздердин ушул райондун эрке балдарына деп, биз эрке балдар деп ат коюп алганбыз. Эрке балдарга жардам бердик. Анан эми баягы өзүбүздүн айылдан чыккан кыздарыбыз бар, айылдан чыккан келиндерибиз бар. Баягы жашоо ушундай да, бир күн бар болуп калат, бир күн жок болуп калат. Эми алар бизге муктаж болбосун. Эми
кээде ушундай муктаж болуп калган, кыйналып калган кыздарыбызга Ошто жашайбы, Бишкекте жашайбы, Россияда турабы, Самарканддын өзүндө турабы, акчалай, акча жардамды тынбай жыйнап берип аттык. Дүкөн тууралуу айтып берсең. Дүкөн тууралуу айтып берсем, биз эми ошо жардам берип келаттык деп анан өзүбүзчө идея кылып, кыздар бири-бирибиз менен сүйлөшүп, ошо Самарканддын кыздары сүйлөшүп группабызда келиңиздер эми айылга бир өзүбүздүн Самарканддын кыздарынын, Самарканддын чыккан ошо кыздардын элибизге болгон сый дүкөнү болсун деп биз сый дүкөн деп ачып койдук. Бүгүнкү күндө сый дүкөнүбүз иштеп жатат. Биздин айылдагы муктаж болуп, кичине кыйналып калган үй бүлөлөр келип алып турушат. Ага боло биздин жигиттерибиз дагы Бишкек, Самарканддык деп каттап таксисттерибиз бар экен, аба укаларыбыз. Алар дагы кече мурунку жума өздөрүнүн 20 үй бүлөгө жакын үй бүлөгө баягы жардамын алып келип беришиптир. Бизге эми айыл тургундары дагы кол кабышып жатат да, эми баягы кыздарыбыз ушунчалык жардам берип атканда биз дагы берип турайлы, дүкөндү жакшы кылдыңар деп алар дагы жардам алып келишти. Биз эми дүкөндү баягы ичинде продукцияны биз толтуруп беребиз фонддун атынан. Анан кийин иштеткен айыл өкмөттө атайын адистер бар. Баягы соцадистерчи. Анан ошол депутаттарыбыз бар айылдык кеңеште, 2 депутат эжебиз менен соцадис айыл өкмөт өзүнүн башчысынын контролунда иштететтер. Алар баягындай аларда эме бар да, список бар да. Кайсы үй бүлө кыйналып калды, кайсы үй бүлө муктаж болуп калды, мүмкүнчүлүк чектелген үй бүлөлөргө өздөрү списочуна таратып атышаттар. Рахмат ошо кыздарга. Биздин бул Самарканддын кыздарынын идеясы да. А сиздер ошол Самарканддын кыздары өзүңүз айткандай мындай жолугуп, эс алган же мындай жыйындарыңыздар болобу? Ооба, биз эми былтыркы жылы, быйылкы жыл экен, мына Ороз айында Атай Бишкекте жолуктук. Эми биздин төрайымыбыз Бишкекте жашайт да. Анан көбүнчө кыздар Бишкектен, группада көп кыздар Бишкектен, Россияда көп кыздарыбыз. Анан Россиядан келип калышты. Мен дагы ошол учурда келип калдым эле. Баягы балдарыбызга жардам берген айда эле да, улуу Рамазан айында Бишкекте жолугуп, уюштуруп, дагы эмне иштерди кылабыз, эмне пландарды кылабыз деп сүйлөштүк. Биздин коомдо бир группабызда деп коеюн, эми коомубузда 70% миграцияда жүргөн кыз-келиндерди. Баягы Самарканддыктан баарыбыз чыгып кеткенбиз. Эми мен мисалы үчүн мына 30 жылдан бери Баткенде жашаймын. Бардыгыбыз ошол айылдан чыккан кыздарбыз да. Айылдан чыгып, турмуштун ар түрлүү жагдайы менен ар түрлүү шаарларда жүрөбүз, ар кайсы шаарларда. Ошто жашашат кээ бир кыздарыбыз, Бишкекте турушат, Россияда көбүнчөсү Россияда турушат, Европа мамлекеттериде. Эми алардын биз эми баягы айылга болгон кусалыгыбыз, сагынычыбызды билдирип, кандай десем, ошонун негизинде ушу дүкөн ачып койдук да, акыркы остановкабыз, аялдамабыз болсун деп өзүбүздүн Самарканддын баягы базар жагын ачып кеткен, ошол центрибиз болуп эсептелинет да, почти центрге окшоп. Ошол центрибизден анан дүкөн ачып койдук. Сиз жана экөөбүз алдын сүйлөшүп атканда айтпадыңыз беле? Алдыдагы планда жаштарды, кыздарды мугалимдикке тутабыз деген пландарыбыз бар. Ооба, биздин ошонун эле өзү мисалы миграцияга барганда көпчүлүк аялдар, кыз-келиндер бул жакта кыйынчылыкты билбей барып калышы мүмкүн. Эми мындай да, мен эмнени айткым келет? Эне бул үйдүн эң өзөгү да. Анан кийин баягы баланы тарбиялагандагы энеден зависит этет. Анан ошондуктан биз кыздарыбыз билимдүү болсун деп, эми азыр кыздарды билимдүү, орто билим болсо да билим алып бериш керек да ар бир кызгачы. Анан биз өзүбүздүн ушул коомдогу кыздар бардыгыбыз биргеликте, биз дайыма кеп кеңешип, бири-бирибизден сурап, ортого салып, сүйлөшүп, анан иш кылабыз. Ошол кыздар сүйлөшүп, эметеличи, биздин айылдагы баягы көп балалуу үй бүлөдөнбү, муктаж болуп калганбы, мүмкүнчүлүк чектелип калган үй бүлөдөнбү, эми ошолдон биз жок дегенде бир-эки кызыбызды биздин коомдун атынан баягы медайымдыкка, анан кийин башталгыч мектеп
мектептеги мугалимдикке окутуп берели бир эки кызды деп өзүбүзчө сунуш кылып атабыз. Эми биздин келечектеги ушундай иштерибиз бар да. Себеби баягы эне мекенчил болсо, ошо алындан тараган балдар дагы ошо мекенге карап, ата журтка карап кызмат кылат экен да. Ошон үчүн кыздарды окутайлы деп чечтик. Эми мындан биягы кандай болот, бизге кандай сунуш берселер, анан биз коом эми биз Европа башка мамлекеттерге окута албасак дагы өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги медайымдыкка башталгыч мектептерге бир эки кызды окутуп берели деген ниетибиз бар. Сонун аябай жакшы максат коюпсуздар. Сиз айткандай көп балалуу болуп, кыз өзү билимдүү болсо дагы, жакшы окуса дагы шарт жоктуктан окубай калып, анан турмуш жолуна түшкөндө кыйынчылыкты бул ушул билимдин жоктугунан дагы көрүп калышы мүмкүн. Биз дагы ушул айыл өкмөткө ушундай сунуш бердик. Эми бизге ушундай бир эки үй бүлөдөн жылдын аягында өтө турган кыздар болсо, 9-дун базасында барышат го, медайымдыкка, баягы башталгыч мектептерге бир эки кызды окутуп берели деген, жок дегенде бир кызды окутуп берели деген ниетибиз бар. Кыздарыбыз билимдүү болушун каалайбыз. Эне билимдүү болсо, иштебесе деле үйдө отурса, балдардын билимиге, балдардын баягы тарбиясына эненин салымы күчтүү. Биз бүгүн чек арада жайгашкан Самаркандек айылында туулуп өскөн кыздардын ынтымагы, биримдиги тууралуу маек кылдык. Келерки угууларга чейин аман туруңуздар. Ак ниет, ачык баарлашуу.